Кыргызстан үчүн өзгөчө мааниге ээ эки ири долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жана Камбар Ата биргесинин курулушу. Дал ушул эки ири долбоорго Бишкек экономикалык форумунда өзгөчө көңүл бурулду. Бул багытта өлкө Дүйнөлүк банк жана башка эл аралык өнөктөштөр менен кызматташууну арттырууга кызыктар. В этом контексте за последний год нами предпринято. Бул багытта акыркы жылдары биз тараптан активдүү чаралар көрүлүүдө. Кыргыз Республикасынын президенти мамлекеттин кирешелерин көбөйтүү боюнча эң чоң милдеттерди алдыга койгон. Жана бул маселеде сезилерлик жыйынтыктар бар. Үстүбүздөгү жылдын 8 айын ИДПнын дээрлик 8% өсүү темпи менен жыйынтыктадык. Бул Улуттук банк менен ыраттуу иш алып баруубуздун жана өз убагында кабыл алынган чечимдердин натыйжасы. Биз кызматташуубуздун деңгээлин жана интенсивдүүлүгүн ыкчам жогорулатууга тийишпиз. Акыркы 8 айда бюджетке салык төлөмдөрүнүн түшүүсү 54%га көбөйдү. Мындай натыйжага жаңы салыктарды киргизбестен фискалдык органдардын базасын башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуунун эсебинен жетишилгендигин белгилеген Адылбек Касымалиев азыр коррупцияга каршы күрөш сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Ошол эле кезде Акселбанд Тротсенбург акыркы 30 жылдан бери Кыргызстан Дүйнөлүк банктын ишенимдүү өнөктөшү болуп келгендигин эске салды. Мындан улам алдыңкы жылдары Дүйнөлүк банк Кыргызстанга $600 миллион берүүгө ниети бар экендигин айтып өттү. Кыргызстан коронавирус алып келген каатчылыкты баштан өткөрдү. Учурда Украинадагы кырдаалдын экономикалык кесепеттеринен жапа чегип жатат. Бул учурда өлкөдөгү инфляциянын жогорку деңгээли менен көрсөтүлөт. Ошондуктан биз бүгүн биринчи Бишкек экономикалык форумуна Кыргызстанды калыбына келтирүү стратегиясын чогуу иштеп чыгуу үчүн келдик. Анткени менен буга чейинки Кыргызстандын экономикасынын потенциалы мамлекеттик башкаруу системасын кабылдоонун төмөнкү деңгээли дайыма көйгөй жаратып келген. Ал эми учурда кырдаал өзгөргөн. Салык, эмгек реформасы, социалдык камсыздоо, бизнеске жагымдуу шарттарды түзүп берүү, экспортты жылдыруу, жумуш орундарын көбөйтүү боюнча баягы мамлекеттин чыгашаларын көбөйтө бербей, жеке секторду колдоо боюнча дагы көптөгөн сунуштарыбыз бар. Айтайын деген биз мамлекет менен биргеликте, бардык өнөктөштөр менен биргеликте чогуу иштешибиз керек. Кыргызстандын экономикасынын туруктуулугун жогорулатууга багытталган форумдун алкагында кескин өзгөрүүлөрдү жараткан реформалар тууралуу пикир алмашуу болду. Алардын катарында билим берүү тармагы дагы бар. Билим сөзсүз түрдө бул чыгаша эмес, бул келечектеги киреше. Көп жылдан бери айтылып келаткан ваучер системасы, муну бюрократияга бөлүштүрүүгө чыштап салбай, муну ар бир балага бөлүштүрүп берип коюп, анан бала энетасы менен өзүнүн окуй турган мектебин өзү тандасын деген кыска жолду сунуштап келаткан биздин иштеп чыккан иш топторубуз көп, элди ойлогон, билим тармагын ойлогон. Ошондой эле калыбына келтирүү, өсүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай жол аталышындагы экономикалык форумдун катышуучулары дүйнөдө кыска мөөнөттүү иш аракеттерге басым жасоонун маанилүүлүгүн белгилешет, бирок ошондой эле узак мөөнөттүү иш аракеттерди дагы унутпаш керек дешет алар. Сүйүнай Тагайова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.